Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз баюуга шек саналып кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ага курулуш компанияларынын өкүлдөрүнө элиталык көп кабаттуу турак үйлөрдү куруу үчүн муниципалдык жер тилкелери берилгени боюнча коррупциялык жана мыйзамсыз баюу фактылары аныкталган. Мындан сырткары УКМК Суракматов мэрияда жетекчи кызматтарда иштеген учурда башкалар менен жең ичинен иш бүтүрүп коррупциялык схема түзгөнүн кабарлады. Ал эми териштирүү иштеринин баштапкы маалыматтарына ылайык экс-мэрдин байлыгы 50 миллион АКШ долларына бааланганы айтылат. Жогоруда айтылгандардан тышкары Суракматов Азиз мыйзамсыз алынган муниципалдык жер тилкелерин мыйзамсыз каттоо максатында анын аффилирленген филиалдарына таандык жана ошондой эле курулуш нормаларынан жана эрежелеринен четтеп курулган объектилерди киргизүүгө, ыйгарым укуктары менен муниципалдык ишканалардын жана курулушту көзөмөлдөөчү органдардын жооптуу кызматкерлерине кысым көрсөтүү менен курулуш компанияларынын өкүлдөрү тарабынан көп кабаттуу объектилерди курууга уруксат алган. Бул коррупциялык схеманын натыйжасында Суракматов активдери жана анын жакын туугандарынын кирешелери кескин көбөйүп, болжол менен 50 миллион АКШ долларына бааланган. Белгилей кетсек, кечээ 26 майда Азиз Суракматов УКМКга мыйзамсыз баюу фактысы боюнча күбө катары чакырылып, кийин кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы маалымдалды. Эске сала кетсек, Азиз Суракматов Бишкек шаарында 2018-2020 жылдары мэр болгон. Бирок былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан соң өз каалоосу менен кызматтан кеткен.